Негизи колубуздагы китеп бул имам Матуриди. Улуу имамыбыз хижрат 333-жылы кайтыш болгон. Тауилатул Куран деп Туркиядан кече жакында алдырдык. Ушул улуу китептен, тафсирден Фалак Нас сүрөсү болот эле. Бирок мен көзүм жакшы эметип албай атат жарыктардан. Балким эртең менен аял затына мастуратта апаларыбызга окуп берермин. Сиздерге бул жерден окуп берсем уруксат берсеңиздер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу жамаат, Аллахым сиздерден разы болсун. Кудай Таалам сиздерге берекесин берсин. Алланын үйүнө конок болуп, дин сөзүн укканы, илим укканы жыйылып келип отурасыздар. Аллах Таалам ар бирибизди максатыбызга жеткизсин. Эң чоң максат Алланын ыраазычылыгы. Аллахым ыраазы болмоюнча жаныбызды албасын. Баарыбызга бул дүйнөнүн акыреттин бейишин насип кылсын. Тирүүлүктү кадырлап, албаган ийгиликтерди, эмгектерди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштап кеткен улуу мээнетти кадырлап, ошону аткарууну баарыбызга насип кылсын. Бүгүнкү баяндын темасы сабагыбыз айтыла турган илимий маселе мауиза, бул жоопкерчилик туурасында болмокчу. Жоопкерчилик бир сөз катары угулганы менен мунун ичинде аябай чоң оор жоопкерчилик бар экен. Адатта кыргыз элине Аллах Таалам ала тоону, улуу тоону берген. Бул жоопкерчилик айтканга жеңил, бирок сезген адамга, туйган, билген адамга ала тоодон дагы оор, ала тоодон дагы бийик жоопкерчилик экен. Эмне үчүн десеңиз, сиз билесиз, биздин пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сыпаттап, денеси, түс бөлүгү кандай эле дегенде, аалымдар сыпаттап тааныштырып жатып, байна катифайхи хатамун нубува деген. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu күйөө баласы айткан, Аллахым разы болсун сахабадан, эки даалысынын ортосунда пайгамбарлык мөөрү бар эле, ва хуа хатамун набийин, пайгамбарлардын эң акыркы мөөрү, акыркысы биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Болду, пайгамбарчылык келбейт. Пайгамбарчылык бешеги жабылган. Пайгамбарчылык келбеген соң кыяматка чейин адамдар жашайт да, жарык дүйнөгө келет, төрөлөт, бул өмүрдө жашайт. Демек, сиз менен биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорубуз. Демек, илим окуп, ыйман менен эсептешип, эли жерге биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген ушундай нурлуу шариятты жеткиришибиз керек. Ошон үчүн айтып атабыз, жоопкерчилик бул асмандан дагы бийик, тоолордун салбагынан дагы терең, оор, денизден дагы терең болгон жоопкерчилик. Мунун далили Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам айтат: "Инна арадна ал-аманата алас-самавати вал-ард, фа-абайна ан яхмилнаха, ва хамалаха ал-инсан, иннаху кана залуман жахула." Аллах Таалам ар дайым акыйкатты, чындыкты сүйлөйт. Биз адам баласы жаралыштан алдын, бул дүйнөгө келиштен алдын, жаралыштан алдын дин аманатыны, Кудайдын буйруктарын, мына ушул дин ичиндеги жоопкерчиликти, аманатты, Кудайдын буйруктарын, тыюуларын, шариятты асман көктү тиреген асказоо тоолорго жана асманга сунуштадык дейт. Мына ушул дин аманатыны, жоопкерчиликти, ыйманды, ынсапты, ырашкерчиликти силер көтөрө аласыңарбы, аласыңарбы деп Кудай ыктыяр, тандоо бергенде, фа-абайна ан яхмилнаха, биз канчалык көктү тиреп бийикте турсак дагы, салмагыбыз жердин астына кетсе деле, шундай чоң булуттар турса деле, асман болуп туруп, тоо таш болуп, зоо болуп туруп, дин аманатыны көтөрө албайбыз деп баш тартты дейт. Бул аманаттан, жоопкерчиликтен дароо тоодагы, таштагы, асман жер бардыгы баш тартты дейт. Адам баласы жаратылды, жаратылгандан кийин сунушталганда, ва хамалаха ал-инсан, инсан ошол жоопкерчиликти алды. Адам атабыз жоопкерчиликти алып, ошон оюнга аркалады дейт. Кээ бир адамдардын оюна кылт этип кетиши мүмкүн. Бул тафсир чоң илим да, бул аяттын тегерегинде. Эмне үчүн адам атабыз бул жоопкерчиликти алды экен? Кара, биз ушундай бул дүйнөгө келип, кандай жоопкерчилик жүктөлгөн? Жок, Аллах Таала адам баласыны жаратканда, жаратылыш табиятында, түбүндө, дээринде, түпкүлүгүндө, аслисинде инсанды жакшылыкка,
куштар кылып, мындай жакшылыкты издей турган кылып, жакшылыкты мынтип кайсы жерден көрсө өздөштүрүп, үйрөнө турган кылып, илимге, билимге шыктуу кылып, ошого дараметтүү кылып жараткан. Демек, Адам атабыздын ордунда ар бир инсан болгондо деле урпактарынан бул жоопкерчиликти мойнуна алмак. Анткени инсан атпайдын табиятында ошол илимге, билимге, ошол бир аманатты өтөө табиятындагы бар нерсе. Адам табиятын, фитратын бузбай, иманы менен эсептешсе, бул шарияттын оор жүгүн сезбейт да аркалап кетет. Болгону бизде бул аманатты аркалоодон ички жана сырткы душман тосуп турат. Ички душман бул ички саткын. Раматылык Чубак устазыбыз кабры нурга толсун, ошол чыгыш, күн чыгыштагы чоң держава мамлекеттин тарыхын айтып отуруп, канчалык чоң сепилдерди, чептерди курбасын, ичиндеги саткындар ачып берип коюп, дарбазанын ошол чептердин оозун, эшигин, кабылгасын, туткасын жеңилип кала беришти. Демек, ошол бизде бул аманатты аркылоодон, динди алып кетүүдөн, жоопкерчиликке бекем туруудан ички саткын нафсибиз азгырып атат. Анан сырткы душман адамдын шайтаны. Мына бүгүн эле Бишкектен учак менен биринчи Ошко келип, анан Оштон Жалал Абадка келдик да, зыярат кылып устаздарыбыздын жакын туугандарын. Келатканда колубузга тафсир китепти алдык дагы, көзүбүз жүзбөй жолдо сапар байсалдуу болсун деп окуп келе жаттык. Арасында албетте куш уйку кылдым. Окуганда бул чоң аалым Фалак менен Нас сүрөсү бар, акыркы 113-114 сүрө. Ошол жерде аябай чоң маселени козгогондо Имам Матуриди аалымыбыз Аллах Таала минал джиннати ван нас аллази васвису фи судурин нас, адамдардын көкүрөгүнө жаман ойду салып, адамды түз жолдон буруп, өзү менен тозокко түгөлүк алып кетүүгө куштар болгон, дилгир болгон, азгырык эз болгон шайтандын азгырык васваса жаман оюнан сакта деп айтып атат Алла Таала. А бирок бөлөк бир аятта Аллах Таала мындай деп атпайбы дейт. Имам Матуриди, имамы ушул суроону таштап атат да. Бөлөк бир аятта инна кайда шайтани кана даифа. Шайтандын айла керлиги, шайтандын амалы, азгырыгы, туура жолдон буруусу бул акылсыз. Шайтан өтө акылсыз. Жөргөмүштүн желесинен да акылсыз деп атат. Эми караңыз, эми ушул экөөнү топтойбуз. Шайтандын жамандыгынан сактоо сураңгыла деп атат, шайтандын айламалы алсыз деп атат. Кантип экөөнү бириктиребиз? Эгерде түз мааниде түшүнсөк, суроону түшүнүңүз да. Шайтандын азгырыгы алсыз болсо, анда ага маани деле бербей койсок болот эле. А шайтандан сактоо сурана турган болсок, жамандыгынан, муну калсыз болбош керек эле. Кантип эки аятты түшүнөбүз бири-бирине топтоп десе, суроону түшүнүңүз да. Жок. Египетте чоң Фатима энебиздин урпагынан таркаган Ахмад Хасан устазыбыз бар. Мен да ошол бир-эки жоопторду ойлоп таптым эле. Устаз дагы китептен эмал китепке барып такалыш керек. Адам оюндагысы менен дин бүтпөйт илим. Устаз айтат, тафсир илимде адис устазыбыз. Калыс дейт. Тиги аяттагы инна кайда шайтан кана даифа, шайтандын азгырыгы, айла амалы алсыз деген, эгер пенде таква болуп, диндар болуп, зикирде оозу жүрсө, ошондо шайтанда калсыз болот. Эгер адам туура жол менен эсептешпей, терс жолго бурулуп, жүрөгүндө дүйнө болуп, же илимди сыйлабаса, же илим ээлери аалымдарга урмат көрсөтпөсө, же Кудайым кыргыз элинин бактысы катары даават мээнетин берди пайгамбардын, же ушуну менен эсептешпесе, жок дегенде жакшы колдоосун айтпаса, ынтымак сөзүн айтпаса, эртең менен кечинде зикир кылып Кудайды эстебесе, салават айтпаса, көкүрөгүндөгү иманы менен эсептешпесе, ал учурда шайтандын азгырык айламасы бул үчүн өтө чоң катуу болот дейт. Далил өтө чоң катуу болгону, канча адамдар түз жолго келе албай, бушайман болуп, кыйналып, кыжаалап болуп, убайым чегип, кыйналып жүрүшөт. Алар Алла Таалага тобо жолу менен кайтыш керек да, Кудай Таала аракет кылса, Кудай Таала иншалла берекет тобонун эшигин ачат, жаадырат жакшылыктарын. Демек көрдүңүзбү? Инсан Кудай Таала менен болгондо гана шайтан жалгыз калат, алсыз болуп калат. Инсан Кудайдан жүз буруп, Кудайдын буйругун Кудай менен эсептешпегенде, шайтан ага жүгөндөп, ноктолоп, эки тизгин бир чылбырды кармап, пендени башкарып алат. Караңыз эсепти. Бул өтө чоң илим. Мына мен сизге муну азыр буга кирише элекмин, жоопкерчилик, бирок тафсирдин каймагын сизге айтып берип атам, Имам Матуриди устазыбыздын, аалымыбыздын.
Могул жерде ортодо инсан бар. Оң жакта жараткан Алла Тааламдын колдоосу, сол жакта шайтандын азгырыгы бар азыр. Инсан эртең менен жаздыктан көзүн ачып турганда ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуаны айтса, Аллахтын коргонуна кирет. Эртең менен турганда дубадан бейкапар болуп, жүрөгүндө дүйнө эле дүйнө. Дүйнө керек. Эч ким дүйнөнү жерип таштаба деген жери жок. Бирок колго керек. Колдон жүрөк өтүп кетпесин, колдо болсун. Дүйнө керек. Өзүнчө чоң максат үчүн эмес, дүйнө жакшылыкка себеп болгон үчүн керек. Дүйнөнүн өзү максат эмес. Дүйнө жакшылыкка, бул дүйнө биз деңиздин үстүндөбүз. Деңизде толкун уруп турат, билесиз. Көлдүн толкунуна караганда деңиздин толкуну катуу болот. Анын илеги да катуу болот. Коркунучтуу, көзгө суук урунат, адамдын жүрөгүн үшүн алат, коркутат. Ошол деңиз, биз деңиз бул убактылуу. Жана деңиздин толкуну ушундай адамдын жүрөгүн чүргөн толкуну. Бул дүйнөдөгү сыноолор. Бул дүйнөдөгү сыноодо бизди бул өйүздөн арка өйүзгө алып бара турган нерсе кайык ошол дүйнө болот. Биз кайыкты кирели кишиге кармап жатып албайбыз. Анда түнөп күн өткөрбөйбүз. Деңизден, көлдөн ашып өткөнчө гана керек. Демек, бул дүйнөнү биз ошо кайык сымалындай себеп катары, жакшылыкка колдонула турган курал катары пайдаланабыз, себеп катары. Болду. Аны жашоодо максат кылып албайбыз. Жашоодо максат кылып албайбыз. Демек, ла хаула ва ла куввата илля биллах десе, пенде Кудайдын коргоосуна кирет, карамагында болот, аны эч ким азгыра албайт. Дал ошол учурда Кудайды тандаганда шайтандын азгырыгы алсыз болот. Шайтан азгырган күндө дагы бул Кудай Тааланы эстеп кайра күчтүү боло алат, туура жолдо бекем болот. Аалымдарды сыйлайт, балдарын Куран окутат, аялы менен ажырашпайт, дин мээнетин бешамалга отурат, машварага келет, мечитке келет, айтор дин жаатында ушундай чоң эмгектерди кылат. Жок, бул адам Алла Тааланы эстебесе, жалгыз калса, жалгыздын душманы көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бөлөк бир хадисте имам Тирмизи риваят кылган хадисте айтат, билесизби? Инна зиба ястаду шатал qasiya. Адатта карышкырдагы бир коро койдун ичинен бириндетип, бүлүңдөтүп, удургутуп, жалгыз качкан койду кармайт дейт. Ал топко дай албайт, күчү жетпейт, карышкыр, көк жал карышкыр болсо дагы топко күчү жетпейт. Ошентип коркутуп туруп, бириндеп качкан бирөөсүн кубалайт дейт. Адам Кудай менен эсептешпек, дин менен, ыйман, эң ыйык болгон намазга келбесе, жүрөгүндө пайгамбарчылык мээнет урматы болбосо, илим менен, Куран менен эсептешпесе, жалпы шарият менен, ал жалгыз калат, жалгызды туура жолдон жин шайтан уруп кетет аны. Караңыз, бул жалгыз калды. Оң жак Кудайдын коргоосу, сол жак шайтандын азгырыгы. Жалгыз калды, кайдыгерликте, капилеттикте өмүр сүрүп атат, анын душманы экөө. Ичинен нафси кургур баласы сатып атат, сыртынан шайтан азгырып атат. Ал учурда шайтандын азгырыгы алсыз эмес. Ал учурда шайтандын азгырыгы күчтүү болуп, анткени бул Кудайдын карамагына кирбегендик үчүн. Кудайдын карамагына кирүү үчүн, Кудайдын кудуретине кирүү үчүн эмне кылыш керек? Эң биринчи пенде баласы ниетин оңдош керек. Туугандар, бүгүн балким биз намаз окуп аткандырбыз. Мындай акыйкат сүйлөшөлү, жымсалдабай. Балким биз илимди 15 жыл, 20 жылда окуп жүргөндүрбүз. Балким биз Аллага шүгүр Кыргызстанга кут береке жаап турат, туура тартип менен, тартипти бузбай аалымдар менен эсептешип, сонун даават секетинге тең дааватты кылып аткандырбыз. Динге салым кошуп аткандырбыз. Бирок кылчайып жүрөктү артка бир карап, жүрөктү бир карап, кече мен жаңы динге намазга келгенде кандай элем, бүгүн кандаймын деп салыштырып, ниетти тазаламайынча, пейилди кенен коймоюнча маселе чечилбейт экен. Ниетти оңдомоюнча адам окуган илиминен зыян табат, ниетти оңдомоюнча адам кылган дааватынан зыян табат, ниетти оңдомоюнча адам берген зекетин милдет кылат, ниетти оңдомоюнча алым, карыларды, чоң статтарды көзү түрүсүндө бактай албай калат. Мунун бардыгынын далили пейилди оңдоо, тартпоо, ниетти түз, берешен, көкүрөктү кенен коюу бул бир хадистин ичине кирген. Имам Бухари, Муслим риваят кылган муттафак алейхи хадисте иннамал аъмалу биннийя. Бул бир риваят хадис илминде. Ар бир амалдар ниетке жараша дейт. Имам Бухаридин бөлөк бир риваятында иннамал аъмалу биннийя. Ар бир амалдар ниетке жараша болот дейт. Ар бир амалдар. Имам Шафии маслаттан бизден имам Мухаммад ибн Хасан Шейбани рахматуллах айтат, ушул хадис шарият 100 эшиктен турса, 100 бөлмөдөн турса,
hujradan 100 eşiktin 99,99 eşigine uşul hadis kirет deydi. Namaz okuyayım deysiz, niyetli bekem deysiz. Masele oğam dediniz mi? Niyetli tuğralayımız. Ar bir nersede niyetin tuğralığı bu üydün paydalı fundamenti siyaktı negizgi özök bola septeledi. Biz Kudayдын koldoosuna girip, şaytandan azgırığı alsız bolup, ağamday annasında güçlü boluş için Kuday menen esepteş gerek. Kuday menen esepteşiş için bizde niyetimiz birinci kesekte tuğra boluş gerek. Ekinci emne gerek taksır? Ekinci, biz kanday ümmetbiz, kimdin ümmetimiz, anan uşul suronu berip joopkerçilikti seziş gerek. Biz bir tuğan bilip koyumuz, joopkerçilikti sezbey atabız. Biz joopkerçilikti bilbey atabız. Eğer biz joopkerçilikti bilgenimizde, on kol menen söyleyin, ulu jakşı manege. Biz kanday ümmet, kimdin ümmetin bilgenimizde, azırkı bolup жатқан böygeyler az bolat ele. Bizdin avalыбыз bölök bolat ele. Üy bölöbüzgө koşkon salımыбыз, üy bölödө bölök ata bolat elek. Atenebizgө bölökçü uul bolat elek. Ayalыбызга bölökçü güyo, kızlar ballarыбызга bölökçü ata, өлкөбүзгө пайдалуу жаран, жалпы адамзатка пайдалуу үлгү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга татыктуу үммөт, Алла таалага сүйкүмдүү пенде болот элек. Кандай үммөтбүз биз? Биз умматун мархума, мээримге Кудайымдын өзгөчө сый урматына татыктуу бөлөнгөн үммөтбүз. Далил وَكَذَلِكَ Kur'an'da ayet var. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Tafsir-i Tabari. Tolgat-ı Ma'alim-i Tenzil. Ekinci kitap. Tafsir İbn Kesir. Uşu okşoğun çoğun döşe tafsirlerde gelet. Biz sizlerde uşundayça ortoça ümmet kıldık degen, şariatta orto degen söz, ortoluk degen söz, jakşı degen söz. Janağı iki tafsirde aytat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ay khiyaran. Sizlerdi biz en kayrımduu, süykümdүү, mıktı ümmet kıldık deydi. En mıktı. Bölük bir ayatta kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhaun anil munkar. Ayatga көңүл бурыңыз. Жер бетине жаратылган адамзаттын içinde бул жарык дүйнөгө келип, жалган дүйнөдө өмүр сүргөн эң жакшы үммөт силер болдуңар дейт. Жоопкерчилик маселеси, жоопкерчилик сезиш үчүн биз кандай үммөтбүз деген суроого жооп кетип атат азыр. Адам баласы болуп, жаратылып, жер жүзүндө өмүр сүргөн, жаратылган жандык инсандардын ичинен эң жакшы үммөт силер болдуңар дейт. Көңүл буруңуз. Кандай? Жөн эле жакшы үммөт болуп калдык. Бул жөөттөр деле айтат аны. Масондор деле айтат. Биз нахну ахиббауллах ва абна. Биз Кудайдын балдарыбыз, эң сүйкүмдүүлөрүбүз деп айтат. Кудай тандап алган бизди, биз ак сөөкпүз. Бизден башкалар адам эмес. Булар айбан, болгон адам кебетесинде айбан деп бизди теңсинбейт. Жер жүзүнүн ресурсу бизди гана багыш керек. Башкалар бизге кызматчыл болуш керек дешет. Бизден ошондой болуп мактанып атабызбы? Жок. Аяттын улансын көңүл буруңуз. Эмне үчүн жакшы үммөт, эмне үчүн жакшы коом болдук биз? Эмне үчүн жакшы жумурай журт болдук? Аяттын улансын күтсөңүз, ухрижат линнас. Анткени адамзаттын бакыты үчүн, бактылуулугу үчүн чыгарылган үммөтсүңөр дейт. Силердин жакшылыгыңар жөн эле жарык дүйнөгө келип, карт курсактын камы менен эптеп күн чыкса, күн кайра батса батыштан, кийимим бүтүн, курсагым топ, үй бүлөм бүтүн болсо, түгөл болсо болду деген эмес. Бул жаныбарда да ошондой инстинкт бар. Жаныбарда да ошондой муктаждык, жаныбарда да ошондой жоопкерчилик бар, Кудай жараткан. Сиздердин эң жакшы үммөт болгонуңардын сыры, мунун түпкү катылган сыры. Ухрижат линнас, пайгамбарыңар акыркы пайгамбар болуп эшиги жабылгандан кийин кыяматка чейинки адамдарды жакшылыкка үндөп чакырып, жамандыктан кайтарып, ошол адамзатты бакытка чакырган, бактылуулукка кириптер кылган эң мыкты коом болдуңар дейт. Силер дүйнө үчүн өмүр сүрбөйсүңөр, мурдагылар болушун. Силер байлык үчүн, мындай, байлык дегенде керек, бирок негизги максат кылып албайсыңар. Байлык үчүн атаңарды таанып кет, сатып ийгендей, байлык үчүн өлкөңөрдү сатып ийгендей, байлык үчүн өлкөңөрдү артка тартып, үй бүлөңөрдү зарга акшатып, талак берип таштап кеткендей эмес. Адамдардын бактысы үчүн жаралган мыкты үммөтсүңөр деп атат Кур'анда Алла Таала. Жакшылык үндөп, жамандыктан кайтаруу үчүн дейт. Эми жоопкерчиликти сезинүү үчүн биринчи суроого жооп алдык.
Biz кандай ümmetпиz? Экинчи, kimden ümmetimiz? Kimden ümmetimiz? Пайгамбарлар арзу кылган, олиялар дуба кылган. Biz ушул пайгамбардын, асыл пайгамбардын үммети болсок экен деп тилек кылып, арзу кылып, дуба кылышкан сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын үмметибиз. Имам Бухари, Муслимде хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин көңүл буруңуз. Хасф, андан кийин масх деп коет. Эки чоң мурдагы коомдордо азап болгон бир тууган. Эки чоң азап болгон. Багы Манас эпосунда түмөндөй кол менен келди дейт. Түмөн деген Хусейн Карасаев атабыздын акыл сөздөр китебинде айтат, 10 миңден ашык кошуунда айтат дейт. Түмөн деген 10 миңден ашык. Ошондой көк түмөн деген адамдарды жок кылып ийген эки азап болгон мурдагы коомдо. Көңүл буруңуз. Биринчиси, мурдагы коомдордо кечиресиздер. Мурдагы коомдордо эки чоң азап болгон дейт да жалпылай. Биринчиси Хосф, жер жутуп кеткен адамдарды. Жер жутуп кеткен. Коом чектен ашып, эркектер менен эркек жакындыкка барып, аял заты менен аял жакындыкка барып, сүткорлукка көз жумуп, күчтүүлөр алсызды жеп, элине деле, өлкөсүнө деле, үй бүлөсүнө деле көңүл бурбай, чектен ашып, шайтанга биротоло моюнсунуп, шайтандан бетер азгырык ээси болуп калышканда, буларды жер жутуп кеткен. Экинчи бир азап масх. Масх деген аба, бул адамдар жаныбарлардын түспөлүнө айланып калган. Жөөттөрдүн бир коомуна 6-чы ишемби күнү балыкты аңуулабагыла десе, айлакерлик кылып Кудайды алдайбыз дешкен да булар. Аңуулабайбыз, бирок балыктын ушундай жик арык казып туруп, ушундай бир кармай турган кайырмакка торго түшө тургандай сууну кылып коюшкан, айлакерлик кылган. Кудай эскертип атса да буйругуна тоң моюндук кылган себептен булар маймылга жана башка жаныбарларга айланып кеткен. А бирок сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин" инсандарга эмес, жиндерге эмес, бүткүл ааламга ар бир бөлүгүнө мээрим кылып жөнөттүк дегенде айткан, жалпы андай азап мен келгенден болбойт деген. Жергиликтүү бир жерде коомдо болушу мүмкүн, бирок жалпылай адамзат тукум курут болуп, башыны ооргайга түшпөйт деген. Ошондой пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үмметибиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ана фаратукум алал хауд." Мен силерден мурун кабырдан туруп, кээ бир хадисте айтат, эң биринчи кыяматта экинчи сурнай тартылганда кабырымдан олтуруп мен биринчи чыганмын. Карасам Муса пайгамбар туруптур. Мен билбей калдым, мен биринчиби, жал кишиби дейт. Айтор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгачкы болуп кабырдан туруп турганда эле эң биринчи күйүтү үммөтүм деп эсеп кысап кылчу жайда Хауд Каусар суусуна барып, өзүм даярдап силерди күтүп турамын дейт. Өзүм даярдап күтүп турамын дейт. Ошондой сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз. Кандай кимдин үммөтүбүз? Мен силерди бир колум менен эмес, эки колум менен отуруп эмес, туруп отко түшүп калбасын деп ушинтип куткарып, күйпөлөктөп тоссом дагы отко чынын сыяктуу урунуп, өзүңөр менден суурулуп чыгып түшүп кетесиңер дейт. Мен силерге ушунчалык мээрим көрөм дейт. Кыяматта эсеп кысап болгондо, башка коом оор күйүктө турганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кудайдын сый көлөкөсүндө өзүнүн арш тактысына отурбастан, тактысына ордуна отурбастан, акыркы үммөтү Сират көпүрөсүнөн өткөнгө чейин уммати, үммөтүм деп тикесинен тик турган пайгамбар. Мына ошондой үммөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүбүз биз. Динибизде бир тууган жоопкерчилик көп. Эң биринчи жоопкерчилик дин жоопкерчилиги. Арабтарда жакшы макал бар: "Фақиду шей ла юътихи." Өзүндө жок бирөөгө эмнени берет дейт. Муну кыргыздардын да макалында бар: "Казанда эмне болсо, чөмүчкө ошол чыгат" дейт. Казан калтырап ичинде эч нерсе болбосо, чөмүчтү миң салсаңыз да курулай чыга берет, бош. Ошондо сорпо же жок дегенде суу болсо, ошол чөмүчкө илинип анан чыгат. Ошол сыяктуу дин жоопкерчилигинде биз өзүбүз 5 маал намазды окуй албасак, анда балдарыбызга кандай үлгү болобуз биз? Кудай өмүрдүн зекети катары кылып берген. Өмүрдүн зекети болот намаз.
намаздын орду денедеги баштын болгон намазга көңүл бурбасак, намаздын акыйкатын жүрөккө алып келбесек, ушул эле айылыбызга, Кыргызстанга дин мээнетин аркалап адамдарды диндин акыреттин эки дүйнөнү бакылоо намазга чакыра албасак, анда биз кандай жоопкерчиликсиз үммөт болуп эсептенебиз анда? Жоопкерчиликтин эң биринчиси Кудайдын астындагы дин жоопкерчилиги болот. Ошон үчүн өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астына барганда сурайт. Артыңда эмне из калтырдың деп. Артыңызда эмне из калтырдыңыз деп сурайт. Ошондо ошол суроого жооп таап барышыбыз керек. Буга эң биринчи жооп, ушундай динде чоң салым коштум дейсиз. Биз азыр аны эмес, ага жооп бериш кыйын болот. Азыр ылдыйкыдан баштайлы. Үй бир кирпич, эки кирпич менен курулат. Акыры наста секин, туурабы? Биз бул жоопко пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртең кыяматта эмне кылдың деп. Алла таала фима афнайт, жаштыгыңызды, өмүрүңүздү эмнеге сарптадыңыз деп сураганда, биз көңүл буруңуз азыр эң ылдыйкы жооптон баштайбыз. Жогорку жоопко жетиш кыйын. Аны чоң устаздар сүйлөсүн, чоң дамылдалар. Максат дамылда сүйлөсүн, Апчук устаз, Садыкас дамылда, Сыражидин дамыла, Макбул дамыла устаздар сүйлөсүн. Биз Алла таала эмне кылдың өмүрдө? Мен берген өмүрдү кандай короттуң, кандай саптадың, эмнеге өмүрүңдү өткөздүң? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүм катары аркаңда эмне из таштадың дегенде, ылдыйкы жоопту көрсөтөлү биз. Жакшы ата болдум деген жооп. Бир туугандар, бүгүнкү сабактан биз ушул сабакты пайдан алып кайталы. Жакшы ата болуу бул оңой эмес. Жоопкерчиликтин ичинде эң ылдыйкы жооп, эң чоң жоопкерчиликтин ылдыйкысы, эң биринчи катмары бул жакшы ата болуу болот. Адам үй бүлөдө жакшы ата болсо, аялына жакшы күйөө болсо, ата-энесине жакшы уул болсо, ошол адам дин мээнетин аткара алат. Жакшылап көңүл буруңуз. Үйдө аялына жакшы күйөө боло албаса, кыздарына, балдарына жакшы ата боло албаса, ал өлкөсүнө деле жакшы жаран болуп бере албайт. Ал өлкөсүн, ал үммөткө деле жакшы үммөт болуп жаратпайт ал. Түгелбай Сыдыкбеков атабыз айткан го, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жаратпайт. Үй бүлөсүн сүйбөгөн, ал үммөттү деле сүйүп жаратпайт ал. Үй бүлөсүнө жакшылык каалабаган адам бирөөгө барып жакшылык каалайт беле, ал жакшылык каалаганы жалган болуп калат ал. Ал пайдасыз болуп калат ал, Кудай сактасын. Эң биринчи ылдыйкы жооп жакшы ата болууда, Кудай жаман ата болуудан сактасын. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таалам мындай деген аятты айткан да. Аят келет Кур'ан-ы Каримде. Qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة. Адатта тозокту көп айтуудан айбаган. Биздин эл бейишти көп айтууга муктаж, биздин эл жакшы гана даават кылууга муктаж. Чектен ашкандар үчүн албетте. Чектен ашкандар үчүн. Мечитке келип атабыз, сиздер жакшы инсандарсыздар. Ошон үчүн муну туура түшүнүп туруңуздар. Тозок бар нерсе, ошого түшүп калбайлы деген гана эскертүү максатта болуп. Коркутуу эмес, үркүтүү эмес. Тозокту жандырып, баягы биз казанды жандырабыз, отту күйгүзүп, тутандырып. Тозокту тутандыра турган тутандыргычы, тамыза турган тамызгысы, жандыра турган жандыргычы, күйгүзө турган оту, салына турган отуну адамдардан жана таштардан болот дейт. Бул дүйнөдөгүдөй кагаздан жана башка күйүлө турган заттардан эмес, отун жана башка, чырпак. Жок. Тамызгысы, отту жандыра турган тамызгысы. Адамдардан жана катуу асказоонун таштарынан болгон алоолонуп, жалоолонуп, күйүп турган тозок отунан өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү сактагыла дейт. Демек бул жоопкерчилик жана биз айтып аткан жакшы ата. Алла Таала бул дүйнөдө эскертип атат, эртең айтат, неге үй бүлөңдү сактабадың? Неге үй бүлөңдү тозоктон сактабадың? Бир тууган аалымдарыбыз кече жакында Бишкекке бияка келди, билбедим. Меккеден чубак устазыбыз айткан Умар Фарук Макки деген устазыбыз келди. Келди да дамылда. Бизге сабак берди, чоң-чоң дамылдар, Сыражидин дамылда болду ошчүлдө. Максат дамылда болду, чоң-чоң устаздар. Макбул дамылда келди. Бул киши чубак устазыбыз мактаган чоң аалым. Окутуп ижазасын берди. Устаз айтат, бул аяттын акыйкатычы жалоолонуп күйүп турган отуну, күйгүзө турган отуну адамдардан, таштан болгон тозоктон сактангыла дегени көңүл буруңуз. Адам сиз менен биз үйдө жаман ата болсок, акыреттин тозогу эмес, дүйнөнүн эле тозогу күтүп турат дейт. Бир тууган, бул сөзгө маани бериңиз, бул салмактуу сөз. Шашпаңыз, кайра кайталайм.
үйдө жакшы ата болбогон, аталык жоопкерчиликти сезбеген, аягына жакшы күйөө болбогон, балдарын өзгөчө кыздарына мээрин төкпөгөн ата бул дүйнөдө эле тозок болуп кайтып келет дейт. Кудай андан сактасын. Ата бабалар муну кайтары дүнүйө деп койгон. Кыздарына мээрин төкпөсө, уландан улам зина кылып, аялдан аялды алмаштырса, дүйнө деп үй бүлөсүнө убакыт ажыратпаса, баласына Куран жаттатпаса, баласын жетелеп мечитке алып келбесе, баласын мектептен мыкты окутпаса, баласына жок дегенде 5 тил үйрөтпөсө, баласына Кудай Таала берген жөндөм ар бирине өзгөчө жөндөм берет. Бирөөнү медик болууга, бирөөнү башка болууга, ошол Кудай берген касиетти, эмне касиет бар экен менин баламда деп ошону билбей аталык милдетти аткарбаса, баласы жаман өсөт, коомго батпайт, коом аны каргайт, коомдун каргышы атасына тозок болуп кайтып келет, тирүүлүктө эле. Эл аралап баса албай калат. Кыргызда катып айткан, эл караган жүзүңдү жер каратпа деген сөз бул өтө чоң сөз. Бул сөздүн түпкүрү Кудай тирүүлүктүн тозогунан сакта деген сөз. Ошон үчүн баланы эле сурабайбыз биз. Кудайым, бале болуп, башка бале болуп кала турган эмес. Төрдөн көргө сүйрөй турган эмес, төргө сүйрөй турган. Башыма таажы кийгизе турган Куран жатта өлүм окуп, мамлекетине салым кошо турган. Кайсы кесипти аркаласа дагы дин мээнетине көңүл буруп, иманы менен, намазы менен, ошол кесибинин майын чыгарып, элден алкыш, бул дегени бейишке жетелей турган бала бер деп сураш керек. Анан ошого татыктуу ата болуш керек. Бул аяттын түшүндүрмөсү ушундай бир тууган. Ата аталыгын аткарбаса, бул дүйнөдө эле ошонун шорун көрөт ал. Өзү чак челекейин чыгарган сорпонун туздуу даамын ичет ал бул дүйнөдө эле акыретке жетпей туруп. Акыреттен жанчыдагы назабы бар. Кудайым коркутуудан сактасын баарыбызды. Ушул аятты Азирети Али радиаллаху анху окуп туруп мындай деп айткан. Бул аяттын мааниси ата өзүн жана үй бүлөсүн сакташ керек. Аялын, жубайын, колуктусун, бала бакырасын сакташ керек кыздарын дегенде Азирети Али радиаллаху бул аятты түшүндүрүп атат. Өзү аятты эң жакшы түшүнгөн кимдир туган айтыңызчы? Сахабалар. Аятты эң мыкты түшүнгөн бул сахабалар болот. Сахабалар деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, иман келтирип, ошол иманды өткөн адамдарды айтабыз. Азирет Али радиаллаху айтып атат, сактагыла дегенде кантип сактайбыз десе, эки нерсе менен дейт. Биринчиси, аллимухум, балдарыңарга илимди үйрөткүлө. Куранды үйрөткүлө, шариаттын илимин үйрөткүлө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржыманы үйрөткүлө. Анан бул дүйнөгө керектүү илимди үйрөткүлө, билимди. Аларды илимди үйрөткүлө, ваддибухум, куру жалак эле илим болуп калбасын тилде. Илим менен кошо адепти, тарбияны үйрөткүлө дейт. Экөөнү бириктиргенде иманда болгула дейт. Иман, кол чатыр зонтик деп коет го, иман кол чатыр сыяктуу. Иман деген сөздүн ичинде даават дин мээнети бар. Иман деген сөздүн ичинде баланы окутуу бар. Иман дегендин ичинде бул дүйнөлүк билимди да окутуу бар. Иман дегендин ичинде баланы коомдон ордун таап берүү деген түшүнүк бар. Али радиаллаху ушуну айтып атат. Бул хадисти имам Таргиб алып келет. Бөлөк бир хадисте Ат-Таргиб ва Таргиб китебинде ишенимдүү даражасында хадис келет. Хайрукум ли ахли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат. Араңарда эң жакшыңар, эң кайрылдууңар үй бүлөсүнө көңүл буруп, балдарына жакшы ата болгондор. Ва ана хайрукум ли ахли. Бүткүл адамзаттын ичинде үй бүлөсүнө мыкты көңүл бурган жакшы ата болгон менмин деп атат. Текебечилик үчүн айтып аткан жок. Менден үлгү алгыла деш максатта айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Үй бүлөсүнө көңүл бурган адам ушул. Кыяматта Аллах Таала өмүрүмдү эмнеге сарптадым? Аллах Таалам үй бүлөмдүн намазган болуусуна, үй бүлөмдүн диндар болуусуна, үйдө күндө кечинде таалим өтүүсүндө, үй бүлөм мындай бир билимдүү, илимдүү болуусуна, маданияттуу, ынсаптуу болуусуна мен өмүрүмдү сарптадым. Балдарымдын имандуу болуусуна, балдарымдын илимдүү, билимдүү болуусуна мен өмүрүмдү сарптадым десеңиз, иншалла ошол суроодон өтөсүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам артыңа эмне таштадың дегенде, Аллахым көп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көп нерсени аткара албадым, эң ылдый аткарганым кыздарыма жакшы ата болдум. Мен кыздарымды мээримге тойгоздум. Кыздарым эркектердин ичинен менин ата деп атадан сүйүүнү алып, бир да шылуун жигитке алданып калган жок. Анткени мен жүрөгүнө сүйүүнү бердим. Ал бойго жетип, ушундай тарбиялуу болуп чоңойду, сүйүүгө балкып чоңойду. Атам тандаган жигитке чыгам деп, шунчалык мыкты кыз тарбияладым я Расулуллах десеңиз, анда сиз ийгиликтен өткөн болосуз бир тууган. Неге биздин кыздар бүгүн кор болуп атат? Неге биздин кыздар дүйнөнүн бурчунда жүрүп, Кудай ордуна келбеген адамдын
асты үстүнө чейин жууп корголуп жүрөт. Бул Италиядан суроо келет, Франциядан суроо келет. Неге биздин эркектер сабыр кыла албай талак берет? Неге биздин эркектер ажырашат? Неге биздин кыздар кор болуш керек? Туура, ыйман жоктугунан. Бирок ошого ата-энеси себепкер болсо болот да. Мына бул жерде келип атпайбы? Билесиз, элибиздин оозубузда жакшы нуска бар. Жакшы ата жаман балага 40 жыл дейт. Бул макал жума күнү бүгүн окула турчу Каф сүрөсү бар. Ошол Каф сүрөсүнүн тафсиринен алынган. Ата бабалар бул макалды жөн айткан эмес. Жакшы ата жаман балага 40 жыл дегени атанын жакшылыгы бала жаман болсо да 40 жыл береке жетип турат дейт. 40 жыл береке жетип турат дейт. Каф сүрөсүндө келет: "Ва кана абухума салиха." Муса пайгамбар Кыдыр алейхиссаламды ээрчип, тарбия, Кудайдын бир табышмактуу тарбия сырын үйрөнүү үчүн, гайыптагы илимди үйрөнүү үчүн, табиятка бекиткен сырын таанып билүү үчүн келгенде бир айылга келет. Катуу чарчап калышат. Ачка болушат. Гүл азык тамак аштары бүтөт түгөнүп. Ошол айыл ээлеринен кичине даам сызып, өзөк жалгай турган, тамак жей турган оокатыңар барбы, тамак ашыңар? Эч ким бербей коет. Эшигин жаап. Келет да бир дубал урап калган болот. Чарчап, чаалыгып, ачка болуп турса дагы Кыдыр алейхиссалам Муса пайгамбар жардамдаш деп жанагы дубалды тургузат. Ошондо Муса пайгамбар чарчап бүт дубалды согуп бүткөндөн эгер сиз кааласаңыз, ушу кылган мээнетиңиз үчүн тамак сурасак болот эле, биз кыйналып калдык. Өзү булардын айылына тиешелүү дубалды куруп атабыз дегенде андай дебедим деген. Бул дубал 2 жетим балага таандык. Биз мунун астында алтын кен байлык бар. Биз азыр дубалды согуп койбосок, буларга эрегишип тамак бербедиңер деп кетип калсак, бул кен байлык ачылат дагы адамдар дигилердин ырыскысын колунан алып кетип калат. Тоноп кетишет бул байлыкты. Биз дубалды Кудайдын буйругу менен соктук. Булар 18 жаш, 17 жаш жигит болуп балагатка жетилгенде дубал ошолон туурайт. Ураганда бул экөө ушул жерге келип эс алып жүрүп жана кен байлыгын табат дейт. Бул жакшылык эмне үчүн десе, ата-энесинин жакшылыгы. Ва кана абухума салиха, анткени бул 2 жетимдин атасы Салих, Кудайдан корккон таква инсан эле дейт. Тафсир Ибн Касирде айтат, канчанчы атасы экен? Окуй, тактап көрөйүнчү десе, ал-абал саби дейт, 7-нчи атасы экен. Биринчи, экинчи эмес, 7-нчи атасы экен да бул. 7-нчи атасынын жакшылыгы, жакшы ата жаман бала 40 жыл дегенди көрдүңүзбү? Биринчи эмес, 7-нчи атасынын да жакшылыгы. Бир тууган, сиз менен биздин мешитте отуруп, монтип бакылдап сүйлөп атканыбыз, сиздин келип муюп, жаман ниети жок, жүрөктү ачып туруп угуп атканыңыз, Кудайдын мээрими, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мээнети, сахаба табиин, устаз аалымдарыбыздын мээнети, анан ата бабаларыбыздын ыйлаган мээнети. Же жалганбы? Кайсы убакта биздин ата бабалар ыйлаган? Жараткан Алла Таала, менин урпагыман дагы тиңдар адамды чыгар. Менин урпагыман дагы сени жалгыз деп таанып, илим окуп, мага сооп жерде турган, Куран окуй турган, таажы кийгизе турган, туура жолдо жүрө турган урпакты чыгар деген. Мына бүгүн Таажыбай атабыз, Чумак устаз айтты. Менин жарим деген чоң атам катуу арман кылган дейт. Кудайга ар бир күнү дуа кылып суранат эле дейт, көз жашын көлдөтүп, урпагыман аалым чыгар деп. Небересинен Чумак устазыбыз чыгып атат да. Бүгүн Шаралы дегенби? Атылдамынан. Оштон келат, өзгөндө Шаралы деген мешитте намаз окудук го. 82 жаштагы ата небересин намаз алып келип атат да. Зыңкыят. Жигулиси бар экен, өзү Жигулисин айдап кетип атат. Биз эшикти ачып батасын алдык атабыздан. Зыңкыят. Анан салават айтып атканда эмне деп салават айтты билесизби? Имам атабыз жумадайын кадимгидей тасбих айтабыз, Куран окулат, анан салават айтылат го. Салаваттын дубасын жана 82 жаштагы атабызга берди эле. Атабыз кыска буруп жүрөктү солкулдаткан дуа кылды да титреткен. Кабырга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды кадырламайынча кабырга кадырлуу болуп кире албайбыз дейт. Жашоодо, кайра кайталайм муну. Жашоодо, тирүүлүктө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйүп кадырламайынча кабырда эч качан биз кадыр бартты сүйлөп боло албайбыз дейт. Жашообузда пайгамбарыбызды ошончолук жаныбыздан да, малыбыздан да артык көрүп, сүйүп, сүннөтүн аткарып, ал киши эмне осуяттарды таштады, ошону изилдеп, амал кылып, үммөтүнө бул динди жеткирүүгө салым кошмоюнча, биз кабырда тынч жатып, бактылуу жата албайбыз дейт. Деп ошентип батасын берип атат да. Иншалла, ошондой аталардын небересинен, чебересинен чаап Кудайым буйрса. Мына бул жердеги жоопкерчилик деген ушул. Бир тууган, сиздин жакшылыгыңыз
өзүңүз менен эле кетпейт экен өлүп калсаңыз. Сиздин жакшылыгыңыз небере чебере кыбырага чейин уланат экен. Сиз жаман ата болсоңуз, сиз эмес башка бирөө. Анын жаманчылыгы өзүнүн башына эле тийбейт. Тукум курут кылып урпактарына да тиет экен. Муну медицинанын тили менен айтканда ген. Убагында бирөө жаман бузуку чыкса, гени каныгып алып, ал тукумуна да урпагына дагы зыяны тиет экен да. Урпагы бүгүнкү күндө сиздин жалкоолук, сиздин эмес башка бирөөнүн жалкоолугу, башка бирөөнүн билип турат ыйманды, намазды, даават, билимди, бирок чыгынбаган кайдыгерлиги, эртең кылам, ана кылам деп өлүмдүн келип калгандыгы бул баласына дагы зыянын тийгизет экен. Баласы да ошондой болуп калыш коркунучу бар. Канча деген адамдар бар эле. Раматылык Чубак устаз тирүү кезинде барып бир китебин алып берип калбапмын. Устазга бир жакшы сөзүндү айтып калбапмын деп канча аман кылгандар адамдар. Бүгүн деле ошондой алымдар бар го. Максат Дамылла, Сыражын Дамылла, Абчыкыр устазыбыз, Садыка устазыбыз, канча жыл өмүрүн сарптап жүргөн устаздар бар го. Сизде эмне тыят? Эмне тыят сизде? Бүгүн ушундай мамлекетибизге шүгүр. Ажообуздан баштап бүт мамлекет башында болгондорго шүгүр. Кудайым аларды адашуудан сактасын. Ушундай иманга бөгөт коюп аткан эч ким жок. Дааватка чыксаң, кенен чык, бирок тартипке башый. Илим окусаң кел, илим айтсаң кел. Болгону мазхабың түз болсун, акыйдаң түз болсун. Элди бөлүп жарба, адашкан агымдарга чакырба. Ким тоскоол кылып атат? Ушундай тынчтык заманда намаз окубасак, ушундай тынчтык заманда, Саудияда мындай тынчтык жок заманда, ушул дин менен кылып, илимге, билимге балдарыбызды берип, алымдар сыйлап, мечитти толтуруп калбасак, эртең өкүнгөн менен бекер болот. Тынчтык заманында шүгүр кылып бир тамчы көз чыгара албаган, кыйын заманда көзүнөн кан акса да бекер болот. Могу сөздү кайра кайталайм. Тынчтык Кудай жаман замандан, жаман коголаң замандан сактасын. Тарыхка көз чаптырыңыз, окуңуз. Мына, мен өзүм Көлдүн кулуну болом, Кыргызстан баарыбыз бир жербиз. Сиздерге Ошко, Жалал Абадка күйөө болом, Ошко Ноокатка. Көлдүн тарыхы Мукай Элебаев атабыз, Узак жолду окуңуз. Төлөгөн Касымбеков атабыз, Сынган кылычы менен келгенде окуңуз. Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын дагы китептерин окуңуз. Кечээки гана Көчкөн Сактановдун маркумдарын окуңуз. Кечээки эле тарыхка айтсаңыз, кандай дин сыйылган, туурабы, туура эмеспи? Мына аталарыбыз чоң жашта кандай дин кызмак алынган. Замана тынч кезде, шарт бар кезде, мамлекетибиз жакшы шарт түзүп аткан учурда динди кадырлап, жоопкерчилик сезип, шүгүр деп бир тамчы көз жаш агызбаган адам кыйынчылык келбесин, Кудай сактасын. Кыйынчылык заманда көзүнөн кан шорголоп акса да ал бекер болот. Ал бекер болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Оору келип калуудан алдын ден соолукту кадырла. Каарып калуудан алдын жаштыкты кадырла. Башыңыз маң болуп, буга чабын албай, бошобой калуудан алдын боштугуңузду кадырлаңыз" дейт. Заманабыз тынч кезде ушул динибизди кадырлап калыш керек, бир тууган. Эсептешип калыш керек. Бул өтө чоң сөз, бул айтылган сөз. Эми жоопкерчилик ата деп атабыз. Бул эң ылдыйкы жоопкерчилик. Жакшы ата болуу бул эң ылдыйкы жоопкерчилик. Бирок ылдыйкы жоопкерчиликти аткара албагандар канча? Атанын балдарынын астындагы жоопкерчилик милдеттери үчөө болот. Ихтиярул уммус солиха. Жакшы энени тандаш керек. Мындайча айтканда, биз аял затыны бир жерге салыштыруудан алысбыз бир нерсеге. Бирок бул жөн эле түшүндүрүү максатында гана аял заты туура түшүнсүн. Сиз жазында дыйкан катары бир жерге эгип, ошол эгинди өстүрүү үчүн данды тандайсыз, дандан алдындагы жерди тандайсыз. Туурабы? Туура да, жерди тандаш керек. Дандын мыктысын тандап, ушундай селитрасын тандап, башкасын тандап келген менен жер жараксыз болсо, ошончо эмгегиңиз текке кетет тууган. Эң биринчи жерди тандаш керек. Семиз жер. Жанагындай отоочуп болбош керек, жер кубаттуу болуш керек. Эң биринчи баланын тарбиясы үчүн бала жатынында өсө турган энени тандаш керек. Энени тандаш керек. Бул биринчи атанын жоопкерчилиги. Экинчи, ихтиярул исмил хасан, жакшы атты тандаш керек. Итбай, Чотбай, Балтабай. Бир өткөндө бул болгон окуя, мына бул киши күбө бир жерде бир чоң адам менен жолугуп сүйлөшүп отуруп калдык, динден алкаганда. Аябай ыраазы болду, интеллигент киши экен өзү. Анан чыгып баратып айтып атат, атты тандоо боюнча. Бирөөнүн аты эмне эле? Берки ата. Азыр айтам. Экинчи аты эмне эле? Азыр эсим, мен ошо Тополоңов эле эсиме келип атат да.
Мунун фамилиясы Дүрбөлөңов экен да. Дүрбөлөң. Сен Дүрбөлөңбү? Дүрбөлөң аты бөлөң экен. Бирок элдин астында Дүрбөлөңов болуп таанылып кеткен экен да. Жашоо образы ошондой окшойт да, туура эмес жүрүп. Сенин чын атың ким десе Тополоңов дейт имиш да. Карасаңыз, чын аты да андай коюлуп калган. Адамдын коюлган аты адамга таасир этет. Бул хадистер бар, аалымдардын сөздөрү бар. Кыргыздар макал кылып айткан сыныктан башкасы чыгыштуу деп. Ликуллис мин насибу. Саид Багдашта айтат, ар бир коюлган аттын таасири бар. Кандай сүт эмип атат энеден, кайсын энеден эмип атат? Сүттүн таасири бар, коюлган аттын таасири бар. Берген тарбия, сүйлөгөн сөздүн таасири бар балдар үчүн. Балдар үчүн көргөн нерсенин таасири бар да. Ошон үчүн жакшы ат тандашыбыз керек. Эң жакшы аттар пайгамбардын аттары, Мухаммад деп, анан кыргызыбызда дагы жакшы сонун аттарды тандаш керек. Береке, кут деген сыяктуу жакшы. Үчүнчү жакшы тарбия берүү. Тарбия берүүдө мен чоң адамдарга акыл үйрөтө албайм. Устаздардан укканым ушул экеле нерсе керек тарбияда. Биринчи, тамакты адал, шек күмөндөн, арамдан алыс кылыш керек. Экинчи, ата-эне өзү үлгү болуш керек. Болду. Мындай. Башка сөздүн көбөйтүүнүн кереги жок. Мындай баш айланып калат. Тамакты адалдан кылыш керек балдар үчүн. Анан экинчиси, ошол ата-эне өзү балдардын көзүнчө үлгүлүү болуп жашашыбыз керек. Ошол. Эми караңыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жаңылыктарды өзгөчө кылмыш жаза кодексине тиешелүү закондо кылмыш жаза кодекси бар да, билесиз. Заңда, закондо, мыйзамда. Кылмыш жаза кодексин бузгандар тилекке каршы топу кийген сакалчандар болуп атат, туугандар. Же туура эмеспи? Айтыңызчы, сөзүм жалган болсо. Көпчүлүк ушундай. Эмнеге? Тарбия тайкан анткени. Бул рекет болуп жүрүп эле келип, дагы жакшы намаз келип калды. Бирок бул өзүн өстүрбөй атат, тууган. 3 күн менен токтоп калып атат. Бул 3 күндөн 40 күн бар. Туурабы адамдар? 4 ай бар. Орусчадан окуп коюп эле калып атат. Бул бидат ахи. Такфирист болуп кетип атат бул орусчаны окуп. Тууган, бул илим андай эмес. Аталар ийне менен кудук казгандай. Окуу бираз. Изилден, өнүктүр. Үй бүлөңө көңүл бур. Мамлекетиңди сүй, адамдарга жакшылык каала. Антпесек, өзүбүз үйдөн жаман үлгү болсок, балдарыбыз, кыргызда сөз бар, алма сабынан алыс түшпөйт дейт. Өзүбүз жаман болуп туруп, балдардын жакшылыгын тилебеш керек да. Ол курулай арзуу деп коет. Жөн эле жатып алып арзуу кылуу. Тилекке батуу, курулай кыялга батуу. Өзүбүз динди ойнобой жакшы карманбасак, адамдарга динди жаманатты көрсөтүп коебуз. Эң жаманы, мына азыр азан болот экен, ушундан алдын айтып коеюн. Эң жаманы өзү эле жаман болбостон динди жаманатты көрсөткөн адам Кудайдын астында эң жаман адам болот. Кайра кайталап айтам. Өзү жаман болсо бир жөн, ал эртең балким тобо кылар, өзгөрүп кетер. Бирок динди жаманатты кылып көрсөткөн адам Кудайдын астында эң жексур адам болот. Ошон үчүн могу сакал сүннөткө, важипке, топубузга, мешитке келип чыкканыбызга, барганда аялыбызга, бала чакабызга муашарат деп коет да, муашарат, мамилебизге, жүрүм турумубузга көңүл бурбасак, бир тууган адамдар жүндөн жүз буруп качып кетет. Ошолорго биз себепкер болуп калбайлы да. Азан болуп калыптыр. Иншалла азандан кийин суроо жооп кылалы. Айта турган көп нерсе бар эле. Бирок мен ойлойм бүйүттү жеткире алдым деп. Анан дагы айтыш керек, иншалла эмдиги жыл өмүр берсе, сөз берели дагы көбүрөөк келгенге. Азыр азандан кийин бир макул десеңиздер, бир 10-15 мүнөт суроо жооп кылалы. Анан намаздан дагы уланып кетсе көрөлү иншалла.